ما يعالج به الحسد أن تدعو لأخيك بالبركة. Köralbastыкты darılığının birden bir yolu bul. Bir tuğanına Allah Ta'aladan bereketlep dua kılуу. Anda bolup turgan jakşılıkların jok bolusun kalaganyň orduна al jakşılıkların ulanусын jana berekелүү bolusun dua kıl. Bu saga hiç bir ziyan berbeyt. Teskeriçe Allah Ta'alanın aldında soğup bolut. Mana uşunday jolдор менен köralbastыкты darylasa bolat. Ошондой эле köralbastыкты айыктыруунун жолдору dua kılıp, rızkı suroo menен анын себептерин аткарууда. Эгер сен жөлүнө отуруп алып, алсыздык, жалкоолук кылып, рызкы издеп тиричилик кылгандарды көрө албаганың, Allah başkalarga bergen jakşılıkları көрө албаган такыр туура эмес. Себептери таштап, жалкоолук кылып рызкың тар болушуна өзүң күнөөлүүсүң. Allah берешендиги менен башкаларга берген жакшылыктарына көрө албастык кылуунун ордуна өзүңдүн күнөөңдү сез. О Аллахтын пенделери, көрө албастык иблистин капырчылыкка алып баргандай эле акыры жүрүп сени да капырчылыкка алып барат. Ошондой эле адам өлтүрүүгө да алып барат. Кабыл өзүнүн бир тууганы Абылды өлтүргөн сыяктуу. Чындыгында Аллах Таала биз сабак алышыбыз үчүн бул окуяны келтирди. Жана көрө албастыктан кайтаруу үчүн айтты. Себеби көрө албастык Аллах Тааланын динине каршы келген нерселерге алып барат. Мисалы Аллах жазып койгон тагдырга жана Аллах данышман эмес, кабардар эмес, билүүчү эмес деген мааниге алып барат. Жана ал адилетсиз берешендик жана жаза берет дегендик болуп калат. Бул Аллахтын өкүмүнө жана тагдырына болгон капырчылык. Аллахтан башка күч кубаттуу эч ким жок. Демек көрө албастык бул коркунучтуу дарт. Андан кутулуу үчүн Аллахтын коргоосун суроо керек. Ахмад жана Тирмизи риваят кылган хадисте келгендей, чындыгында көрө албастык отунду күйгүзүп жиберген сыяктуу соопторду күйгүзүп жиберет. О Аллахтын пенделери, ошол үчүн көрө албастыктын айынан сооптуу амалдарыңарды жок кыла алуудан абайлагыла. Аллахтан көрө албастыктан коргоо тилеп, анын жакшылыгын сурагыла. Ошондой эле өзүңөрдүн бир тууганыңарга жакшылык алып, ага берекет тилегиле. Аллах Тааланын фазилети кенен, жана ал бардыгын билүүчү. Аллах Тааланын фазилети кенен, аны каалаган пенделерине берет. Аллах Таалага каршы чыкпагыла. Сооптуу иштериңер күйүп кеткенин байкабай каласыңар. Көрө албастыктан сактангыла.